2025-жылдын 28 августунда Түп районунда алтын казык доор өзгөрткөн билим аталышындагы мугалимдердин август педагогикалык кеңешмеси өттү. Иш-чара 2 бөлүктөн турду. Биринчи бөлүгү Акарым шахматындагы мектепте өтүп, анда мугалимдер предметтик секцияларда 12 жылдык билим берүү моделине өтүү боюнча жаңы стандарттарды, окуу программаларын жана календардык тематикалык пландарды талкуулашты. Ал эми бүгүнкү август кеңешмеси мурунку жылдагыдай болбой өзгөчө болуп биз түзүп атабыз. Ар бир предмет боюнча бизде райондук усулдук бирикме жетекчилери ар бир предметтер боюнча 12 жылдык мектептик билим берүү системасына өтүү боюнча презентациялар жасашып, билим берүү стандарттары боюнча, окуу программасы боюнча, календардык тематикалык план, анан сабактын пландарын иштелмелери боюнча талкуу жүргүзүп жатышат. Кыргыз Республикасынын билим берүү системасында атайын концепция иштелип чыккан, базистик окуу планы иштелип чыкты. Окуу программалары жана предметтик стандарттардын баары бизге иштелип чыкты. Мугалимдердин баарына жеткирилди. Ошо жакында эле август айында 30-июлдан 20-августка чейин бизде 1-2, анан 5-7 класстардын мугалимдери окуудан өттү. Математика предмети боюнча 72 мугалим, табигый илим предметтер боюнча 96 мугалим, баштагыч класс боюнча 106 мугалим, анан англис тил боюнча 65 мугалим, бардыгы 333 мугалим окуу курстарынан өтүштү. 12 жылдыкка даярдоо боюнча. Мындан башка 12 жылдыкка даярдоо боюнча дагы окуу китептери боюнча дагы бүгүнкү август кеңешмесинде талкуу жүрүп атат. Буюрса мына жакында окуу китептери да бизге алынып келет. Математика жанагы илим багытындагы табигый илим предметтери боюнча. Ал эми буга чейин бизге англис тил китептери келди. Биз бүгүнкү август кеңешмесинде тарыхты 12 жылдык билим берүүдө окутуу, анын принциптери жана цивилизациялык мамиле жөнүндө август кеңешмесин өттүк. Биздин бүгүнкү август кеңешмеге 40 мугалим катышты. Биз бул кеңешмеде өзүбүздүн агартуу министрлиги тарабынан берилген календарлык план, окуу стандарттары, предметтик компетенттүүлүктөр тууралуу сүйлөштүк, жана талкууладык, жана келечектеги окуучуларыбызга берүүчү маалыматтарыбызды бири-бирибиз менен алмаштык. Мындайча айтканда бири-бирибиз менен тажрыйба алмашуу дагы болду. Кеңешменин экинчи бөлүгү Түп райондук маданият үйүндө уланып, ага эл өкүлү Акылбек Түмөбаев, Табылды Муратбеков, райондун акими Тимур Мадияров, облустук билим берүү институтунун өкүлү Бейшакан Арыкбаева жана райондун мектептеринин мугалимдери катышты. Жыйында райондун билим берүү бөлүмүнүн башчысы Сейитбек Абдуллаев 2024-2025 окуу жылынын жыйынтыгын чыгарып, жаңы окуу жылындагы милдеттерге токтолуп, мугалимдерге ийгиликтерди каалады. Белгилүү болгондой, бизде Түп районунда буга чейин бизде 33 жалпы орто билим берүү мектеби, бир башталгыч мектеп, бир негизги орто билим берүү мектеби болуп келген. Биздин бир жагынан агабыз, бир жагынан депутатыбыз Акылбек Тогузбаевдин жардамы менен мына жаңы мектептердин ачылышы эртең болгон турат. Ошонун аркасы менен биздин агартуу министрлигинин уруксаты менен биз 35 мектепти бүгүнкү күндө жалпы орто билим берүү мектеби кылып ачып алдык. Ал эми ушул окуу тилине токтолсок, бизде 22 мектеп кыргыз тилинде, 10 мектеп аралаш тилинде, ал эми биздин 3 мектеп орус тилинде окутулат. Ал эми ушул мектептен сырткары бир билим берүү мекемебиз бар, ал балдар өспүрүмдөр чыгармачылык борбору. Андан кийин биздин мектепке чейинки билим берүү уюмдарына токтолсок, бүгүнкү күндө муниципалдык 10 сааттык бала бакчанын саны 14кө жетти. Ушул айдын ичинде дагы 2 мектептин ачылышуу күтүлүп атат. Ошону менен 16 бала бакчага барып калат. 1798 бала тарбияланып келүүдө. Ал эми ушул мектептердин алдында жана кыска мөөнөттүү 3 сааттык бала бакчалардан 17 бала бакча бар.
24-25 окуу жылында биздин район боюнча мугалимдер саны 1094 мугалим эмгектенди. Анын ичинен мынакей пенсия курагында слайдда көрсөтүп турат 182 мугалимибиз пенсия курагындагы мугалимдер. Жаш мугалимдер болсо 52 жетишпеген. Жылдын аягына чейин ушу 14 мугалим жетишпей биз ордун бөлөк мугалимдерге кошумча жүктөп келдик. Ишаранын соңунда билим берүүдөгү жаңы технологияларды колдонууга дем берүү максатында STEM багытындагы мугалимдерге Кыргызстанда чогултулган жаңы ноутбуктар тапшырылды. Ирим Мамбеталиев, ТУПЛ, Түп пресс. Кол чабып туруңуздар. Мамлекеттен бекер берилип аткан окуттар. Бактияров атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин физика мугалими Эшимова Индира Кыштыбековнаны чакырабыз.